Bizde Kırgızstanda erkeklerden ayalдар 58 minge köp. 58 min ayaldın eri yok. Erge tiyeniz je Kıtayga tiyiş gerek, je eri yok yaşaş gerek, je ekinci ayal bolup tiyiş gerek. Oşon üчүн yok degen 58 min erge ekinci ayal alış gerek. Эми биздин башыбыздан да бул тыюу салынган. Бирок иштебеген мыйзам, анда иштебеген мыйзамдар болот. Экинчи айыл алган күнөө деген мыйзам бар, соттолот деген мыйзам бар, бирок бизде мына Мыктыбек Арстанбектин экинчи айылы бар, Өзбек Ажынын экинчи айылы бар, Кеткен Бакиевдин экинчи айылы, Айтматов Раматылыктын экинчи эки айылы бар эле. Турсунбай Бакирулдун да машалла аныкын исап толтурган. Алхамдулилlah. Ошон үчүн азаматтар алыш керек. Бирок ала турган адам эркек болуш керек. Экинчи айыл алып туруп, анан биринчи айыл катты өө деп берсе коркуп кетип туруп, юбка кире качып, ой талак бере бере турган болбош керек. Ошо эки айылдын башын кошуп, ошолорду карай турган, сөзүнө чыдай турган болуп, катынга тең келип, катын болбой эркек бойдон кала турган болсо, ошол алсын. Болбосо мага бир катын ашыкча болот. Ошо бир катын этегин сылап, ушинтип туфлисин ачып жүрө бериш керек. Мен айтам, депутат боло тургандар эки аял алмайчы депутат болбош керек деп айтам да. Эки аялды адилеттүү карап, экөөнүн курсагын тойгузуп алса, анан бирөөнүн курсагын тойгузуп алат да. А бизде азыр оокат өтпөй калганда депутат болгусу келет. Неге? Оңой оокат бар деп. Сен өзүңдүн курсагыңды түзүк тойгузуп, эки катындын курсагын тойгузуп, мына ошолорду тегиз карай алсаң, демек элдин ишин кыла аласың. Болбосо иш кыла албайсың сен. Министр боло турганда 3 катын алыш керек сөзсүз түрдө. Ана министр болуш керек. Болбосо сен жарабайсың деш керек. А падыша болуш 4 аял алыш керек. 4 аял алып, 4 кайжыр тегиз карап, 4 облустун болуш керек. Ошондойчу тартпайт бияк-биякачы. Анан адилеттүү болсо, а сен жарайсың дейбиз. Анан бир катынды башкара албаган, бизди башкарса катын келип башкарып калганда көрдүк бардыгыбыз. Ошон үчүн катынды башкарган, адилеттүү боло турган келсе шайлаш керек, болбосо басадан ишин кыл деп айтыш керек.